Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырман кыргызстандыктар, арыбаңыздар, амансыздар, тынчсыздарбы? Биз кайрадан Бишкек жергесиндебиз. Ордолуу бизден борборубуз ошол Бишкек шаарында бизден касиеттүү эл жакшылары, бир туугандарыбыз, эл жакшылары жана ошолордун арасында көптөн бери катташып келаткан биздин эжелерибиз, агаларыбыз бар. Буларды сиздер таанып калдыңыздар, кабардарсыздар, билесиздер. Мен кыскача сиздер менен бүгүн амандашып, жүз көрүшүп дегендей биздин Актейт Аманат YouTube каналыбыз аркылуу сурашып кетейин. Биз 2 айдан бери чогула элек, негизи ар ай сайын чогулушубуз бар, отурушубуз бар. Анан ошонун катарында бири-бирибизге жакшы каалоо тилек сөздөрүбүз менен мындай сагыныч жаза, башкаларга дагы бир өзгөчө, бир үлгү көргөзөрлүк, бир ушундай бир эфирлерибизди бөлүшүп келатабыз. Ассаламу алейкум Марс байке. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы жок. Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Тынчсызбы? Тынч, аманчылык. Бала чака үй бүлө тынчпы? Баары жакшы. Коомубузду колдон түшүрбөй эле жүрөсүз. Ооба. Машалла. Бизден Нурлан агабыз бар эле. Нурлан агабыздын ордун толуктап келген. Бул агабыздын аты ким эле? Эрдинис агабыз буга чейин да биз менен отурган учур болгон. Салам алейкум, кандайсыз? Тынчсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Бул колуңуздагы аккордеон баянбы? Баян. Баян, э? Баян. Канча жылдан бери көтөрүп жүрөсүз? Меники 30 жылдан бeri көтөрөм. 30 жылдан бери колуңузда. Машалла. Марс байга сиздикичи комуз каяктан алгансыз? Өрүк болуш керек, өрүк комуз болуш керек. Бул комуз өрүк комуз, ооба, мен муну 4 жыл мурун алгам. Кайсыл жактан заказ алдыңыз? Гөлдөн заказ алып алганбыз. Атайын жакшысын Атайын жакшысын тандап. карап тандап. Онлайн аркылуу тандагам. Ал кезде шарт ушундай эле да, баягы пандемия учуру болчу. Ошондон кийинирээк жайынан онлайн аркылуу тандап, анан ошону алганбыз да. Азыр жакшыбы? Азыр эми жакшы. Кызмат кылып 4 жылдан бери кызмат кылып келатат. Машалла. Буну түшүнгөн адам түшүнөт да. Иш-чараларга тияка бияка катышып келатабыз, концерттерге тияка. Кызмат алып атат. Чындыгында мындай айтканда, элдин арасында да чындык элдик таланттарына бул агаларыбыз, Эрдинис агабыз, анан биздин дагы Нурлан деген агабыз бар. Ал агабыз бүгүн даватта болуп катыша албай калды. Керемет, чындыгында мындай жандуу үн менен ырыккан сонунда. Болгондо дагы биздин Кыргыздын улуттук болгон комузу, аккордеон коштобусунда жандуу үн уккан өзгөчө керемет. Айрыкча биз мына ушул жандуу ырларды биз бул эжебизге угузабыз деп дайыма мындай баардыгыбыз аракет кылабыз. Анан бул эжебиз сүйүнсө баардыгыбыз сүйүнүп кетебиз. Эжебиздин жүзүндө бир аз мындай маанай жок болсо баарыбыз ушундай болуп кетебиз дегендей. Азыр Зулфия эжебиз менен амандашып сурашабыз. Жаркын айжа кандайсыз? Жакшы, Кудай. Ден соолук кандай? Жакшы. Жакшы жүрөсүз, тынчсызбы? Жакшы. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде ушундай бир жакшы жаңылык дейин десең жакшы окшобойт да, бир кабар бар. Кыскасы аны бөлүшпөсөм болбойт. Зулфия эже үчүн бүгүн бир жаман жаңылык. Себеби Зулфия эжебиздин апасындай болуп калган, эжесиндей болуп калган ухажору бүгүн алыс жакка аттанып аткан учур. Анан биз баардыгыбыз жаамат узатып коелу деп чогулуп турабыз. Эжелер, бул Рахмат. Жаркын эже, сиз биздин отуруштар, Жаркын эже сиз биздин жумуштарыбыз чындыгында мындай натыйжалуу болсо дагы, бирок мындай баары бир позитивный болбой келген да. Бүгүн эжебиз алыс жакка узаттанып атат. Жаркын эже, өзүңүз айтып кетиңиз эми, каяка кетип атасыз, эмнеге кетип атасыз? Ушунча азыр биз сөз кылып отурдук да, ушу баардыгыбызды таштап каяка кетип баратасыз деп бир туугандарыбыз капаланып отурган учур эле. Жүрөктү оорутуп таштап кетип атат дебичи. Жер көрүп эл көрүп келейин, анан силерди алып чыгам болсо деп коеюнбу. Зульфия айтчы, мен чет жака кетип калсам, мен ала барасызбы деп сурап калчу да. Фура айдап кетем, иштеп кетем десем, жок, мен салып алгыс жаныңызга, мен оңго солго деп айтып берип турам да. Жолду көрсөтүп берип турам да. Биринчи өзүм чыгып жер көрүп келейин, эл көрүп келейин. Жол жобосун билип келейин, кандай кылып барса болот экенин, кимдерди алып кетсе болот экенин. Кийинки келгенде силерди да алып барам. Алып барасыз? Алып барам. Эми ошо каяка баратасыз, ошо табышмак да мына. Эмнеге баратасыз аяка, ким чакырып атат деги? Зулфия эже, мейли бизди го таштасаңыз биз эптеп турабыз. Зулфия эжени таштап каяка кетип атасыз, ошону айтың. Зульфияны таштаган жокмун го. Зульфияны карап турган
бул жакта жакындар бар. Гүлбарчын, Альбина дегендер бар. Мээринбек бар, эч болбой калса эле. Айлам кетсе бир туугандарым бар, мурда эле ушу жардамдашып каралашып келген. Иним Бакытбекти тааныйсың. Ошо келип турат, мен келе албай калсам. Балам кеткичекти, балам келип турат. Мен эми балдарды багайын деп бул жактан тапкан каражат. Бул жактан эле иштеп тапса болот, эми бул жактыкы кичине азыраак болуп атат. Ошону көбүрөөк кылып, өзүмө бир ак үйгө алайын деп, сырт жака иштеп келейин деп кетип атам. Сырт жагыңыз мындай жашыруун болбосо кең ачыктан каяка кетип бараткан? Англияга. Охо. Англия кээ бириңиздердин кыялыңыздар болуш керек, туугандар. Кээ бириңиздердин мындай барып көрүп мындай иштеп келиш кыялы же болбосо көрүп келиш кыялыңыздар болсо керек. Бул эжебиздин негизинен 2 баласы бар. Жаркын эже боюнча бүгүн айтып аткан учурум. Жаркын эже улуу балаңыз каерде окуйт эле? Италияда, Италияда студент, мындай балдарына татыктуу тарбия берип. Экинчи балаңызчы? Экинчи балам Бишкекте 1-курсту бүтүп атат, студент алды. Машалла, мына эжебиздин 2 баласы студент, Кыргызстандын келечектер Кудай кааласа. Мына ушул арабызда отурган бир туугандарыбыздын да балдары иншалла ушул Кыргызстандын келечеги болуп калат иншалла. Зульфия эже. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз? Кудайга шүгүр. Ден соолук кандай? Шүгүр. Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы буруса. Амансызбы? Аман, тынчмын. Жашоо, турмуш дегендей, тиричилик, ден соолук. Эми турмуш дөөлдөй болуп турат. Кеде эми ар кандай. Так баары жакшы буруса, жүрөбүз Кудай деп. Кулак кандай? Кулакты айтың. Жакшы элеби? Ооба. Мындай жылыш алдыга барбы же аркага болуп атабы? Кандай болуп атат азыр Турат ошолдо? ошондой эле бойдон. Ошол эле. Ооба. Улам баягы настройка болгондон кийин алдыга жылыш болот дейм, а? Жылыш болгондо эми биз февралда барып келгенде мындай жаңы эме болбоду, настройкачы. Ошондой эле. Ошондой эле. Эми кийинки настройкабызга Жаркын эже кайрылып бир жылдан барып калабыз да? Жакшы болот. 6 айдан кийин. 6 айдан. Азыр так канча ай Эгер өзөт? жакшы жүрсө, жакшы жүрсө 1 жылдан кийин жыл барса сайын болот. дөдө эле. Жыл сайын да бир жолу деп. Жогорку жолдон баягы бир бузулуп барып келди эле го. Если жакшы жүрсө 1 жылдан кийин барат, если Зульфия жакшы укпай, аппарат жакшы иштебей барат. Кыйнала баштаса, 6 айда. Эле бара берет ошол учурда эле. Бир жылда. Ошондо биз кайсыл айда бардык эле? Биз февралда барганбыз. Февралда барсак. Февралда барсак болот экен ошо. Март, апрель, май 3 айыбыз эми өтүптүр, Ошондо Жаркын эже биз кийинки настройкабызга чейин келип каласызбы же кандай болуп калат? Келем. Канча айга кетип баратасыз ошону айтың. Я. Кудайдын буйруган эми ал. Кандай болгон учурда деле Жаркын эже связьте болот да биз менен. Ошону айтам да. Бирок Жаркын эже кетип атат, кандай сизде сезимдер, Зульфия эже? Сезимдер эми кандай десем эми, конечно, бир асында эме болуп атам, кантайм Жаркын эжебиз депчи, бирок конечно эми күндөр өтөт, жанымда жакындарым деле бар, курбуларым, досторум бар. Мындай аябай эле жардам керек болсо эле кайрылып калбасам эле, а так эми өзүм эле алдынча магазинге чыгып келип атам. Мындай төрөлчүлүк өтүп атат. Адам эми бир аз Жаркын эже деле кыжалат болуп атат, мен кетсем кантесиң депчи. Азыр кетпей жатып эле ушинтип атат, кетсе анан тияктан да кыжалат болот деп, эмнетип атат, кантип атат деп дагы кыжалат болуп турат, ойлоно берет. Бирок бир чети мындай кандай эми ощущениям бир чети жакшы эле. Ошо барып иштеп келип, акырындык менен мындай балдарга деле контракт төлөш керек, балдарын да караш керек. Связьте болуп турабыз. Балдарым чоңоюп уже келин ала турган болуп калдым дегендей. Мына ушундай өзү Жаркын эже, Зульфия эжебиз так канчага чыгып калды? 38ге чыгып калды. Жаркын эже сиз 40тан өтүп атасыз да, өзү жапжаш эле көрүнөт. Мына эжелерибизде эми баягындай жашын айтып атканын себеби балдарды багыш керек, тиричилик кылыш керек деп ошол убакытка мындай энелик милдет аткарып жүрөт да. Бирок аябай мындай эжелерибизге көз тийбесин. Тың Жаркын эже, Алла ыраазы болсун. Өз 2 балаңыздан сырткарынан Зульфия эжеге жардамдашып келесиз. Биз менен жалпы отурганда дагы бул жерге келип алып, жөн эле конок болуп отура бербестен баардыгыбызга, ар бирибизге внимание берип, көңүл буруп, чайларын коюп берип карашат а Мартбек, Мына жааматтын деле ушундай бир эмебиз болуп атат. Кийин кантип отурабыз, качан отурабыз, кандай болуп отурабыз дегендей. WhatsApp'тан сен менен связь болуп тур. Буйруса. Мына ушундай урматтуу мекендештер, биздин өзү негизи ушу Бишкек шаарындагы
ай сайын чогулуп отурган ушул бир туугандарыбыз менен Жаркын эже экөөбүздү кошуп алышкан. Араң кошулганбыз, көбүн кошпойт бул бир туугандарыбыз, жаман. Бирок булар менен отуруш аябай кызыктуу. Чындыгында баягындай башкача эжеке, Жаркын эже. Досторуң менен, курбуларың менен же тууган уруктар менен отурган башка, бир туугандарыбыз менен отурган башка. Анткени бул бир туугандарыбыз менен отуруп кеткенден жан дүйнө башкача эс алып, бир башкача сезимдерди кайтасың да. Ушундай эми урматтуу мекендештер, биз бүгүн дагы комуздун күүсүндө аккордеондун коштосунда Зульфия эжеге ырларды угузуп, анан Жаркын эжени узатып аткан учурубуз. Буюрса бүгүн 11 май, 12 май, 3 күндөн кийин Жаркын эжебиз ошол Англияга учат. Мен дагы атайын Жалал Абадтан келип, жалпыбыз чогулуп эжебиз биздин Зульфия эжеге, жада калса биздин Актиниет Аманат коомдук фондуна аябай бир жан дүйнөсү менен кызмат кылды. Анан биз дагы ушул жакшы сөздөрүбүз менен узатып калайлы, узак сапарга кетип баратат деп мындай чогулуп турган учурубуз туугандар. Рахмат көңүлгө сыйыңарга. Кайда болбойн, кай жерде болбойн, силердин сыйыңардан эле кызматыңардамын. Хоть онлайн түрүндө болсо да жумушуңарды бүтүрүп бергенге аракет кылам. Рахмат, Алла разы болсун. Бизден башка дагы баягындай радио кармандарыңыз бар, курбуларыңыз бар, жамааттарыңыз бар. Алардан деле ушундай сөздөрдү угатсаңыз керек. Алардан ушундай сөз угатам. Сен жок, биз эмне кылабыз? Бизди көргө ким апарат дегендер көп. Уюштуруу жагынан мыкты эжебиз эле негизи. Анан көп нерсени көңүлүнө албайт. Активный, ответственный, аябай бир жоопкерчиликтүү да негизинен. Марс байке бир кыскача айтып кетиңизчи өзүңүз мына. Канча жылдан бери таанып келатасыз? Ой кишини мен мурдагы жылдан бери таанып келатам. Ар бир отуруштарыбызда бир өзгөчө, 2 жыл болуп калган экен мен тааныганым, жеке мен өзүм тааныганым. Ошо 2 жылдан бери биз бир топ отуруштарда отурдук, колтуруп да келатабыз. Ошол 2 жылдан бери жакшы эле кызматын көрүп, өзүрүн көрүп келатабыз. Ошо баарыбыз менен бир тең ата болуп, мындай тең мамиле күтүп, баарыбыз менен баягы кай бирде тең туш болсо, кай бирине эже болуп, кай бирине карындаш болуп дегендей да. Анан менден эми анча мынча улуураак болгон үчүн мен эже дейм. Анан ошо камер жумур болуп ошондон бери келатабыз. Анан мен жеке өзүм айтканда. Анан эми ошол жакын арада мынтип алыс сапарга аттанып атат. Баягы бакыт издеп дегендей да. Анан эми эмне дейбиз? Ошол кылган эмгегинен баары тапсын. Ошол иштеринде ийгилик болсун, ошол өсүп келаткан балдарынын сый-урматын көрүп, ошол балдардын өзүрүн көрүп, ошолордун келечеги деп, ошолордун келечеги үчүн күрөшүп жүрөт. Мына ошонун акыбети кайтсын демекчимин да. Рахмат. Ошо балдары мыкты болуп, мына ошол эненин эмгегин акташат албетте, жакшы болуп эненин эмгегин актайт да. Анан ошол балдарынан акыбети кайтсын деп айтмак элем да. Рахмат, туура айтасыз. Мына Жаркын эже сиз үчүн биздин азыркы отуруштагы калуу тилектер. Мындан сырткары биздин Актиниет Аманат YouTube каналынын ар бир көрөрмандар, ар бир улуста көпчүлүгү сизди тааныйт. Буюрса мен ишенем, комментарийга Жаркын эжебизге, Зульфия эжебизге, жамаатыбызга бир жакшы калуу тилек, дуаңыздарды жазып кетсеңиздер да болот. Суроо жоопторду, сунуштарды жазып кетсеңиздер да болот. Бирок жаман комплимент, жаман комментарийден алыс болуңуздар дейт элем. Зульфия эжеге такалсак, эми Зульфия эжени так кийинки настройкасына келип калат. Зульфия эженин каражат маселесин биз жакшы билесиздер. Ошол Санкт-Петербург шаарынан баштап чогултуп, ал жактагы бир туугандарыбыз канча чогултуп беришти эле? 196 миң. Мына ошентип Зульфия эжебиздин азыр каражаты бизде канча жылдан кийин аппарат алмашат эле? 3 жылдан. 3 жылдан кийин биз мына быйыл ошо февраль айындагы бааны караганыбызда 1 миллионго сырткы часть, аппараттын сырткы части келет экен, сырткы части алмашат да. Мына ошол каражатты чогултуп баштаганбыз. Мына ал жактан 196 миң рубль чогулуп, анан улам элге чыгып Сбербанк картага 300 миңден ашык рубль чогулуп калган. Туугандар, ал аманатыңыздар турат. Анан Эм банкка канча чогулуп калды? Жакшы чогулуп калды, эми карай элекмин. Колум тийбек чынында. Эм банкына деле кеминде бир 200дөн жогору чогулуп калды го, 200 миңден. Мына ушундай кыскасы аппараттын жарым каражаты чогулуп калды. Мен айтаар элем да, ушул аппараттын маселесин ошол 3 жылды күтүп отурбай, 3 жылдын ичинде кандай болот, эмне болот, ошого чейин азыр жарымы башта 500 миң чогулуп калбадыбы? Мына калган жарымын чогултуп койсок сонун болот эле, бир
тынч жүрөт элек деп мен силерге сунуш жана кайрылып кетер элем. Дагы да мен ушул видеонун астына Зульфия эжеге чогулуп аткан реквизиттерди коюп кетейин. Колдон келишинче көмөктөшүңүздөр. Ушул каражатын чогултуп койсок жакшы болот, эжеке. Ошол нарак берактарды ар бириңиздердин тааныш билишиңиздер бар, колунда барлар бар, сунуштап айтсаңыздар, балким ушул эженин мындай кулагын угушуна, жакшы болушуна себепкер болуп калаттыр иншалла. Жаркын эже, ал жака барганда айта жүрүңүз, Бардык эле баягы сырт жакта да бир иним иштейт го. Ошол Зульфия Питерде жүргөндө дагы неме кылсам, ссылкасын жөнөтүп, YouTube'дагы видеонун жөнөтүп неме кылсам, көбүрөөк суммада акча чогулушкан. Мен бирок общий санап эсептеген жокмун. Мен эки картама салды, Зульфиянын М-банкына салды. Алардын баарын чыгарып Зульфиянын картасына салып койгом М-банкка. Түшүнүктүү. Мына ушундай достор мекендештер, каражаты буйруса сиздер ишеним берип, ишеним менен салып жөнөтүп аткан каражаттар ошол боюнча тоңдорулуп турат. Бул бир гана Зульфия эженин операциясына, кийинки частын алмаштырганга гана иштетилет. Андан башка эч кандай да жада калса Зульфия эженин азыркы учурда да кээ бир муктаждыктарына деле мисалы иштетилбейт. Зульфия эженин өзүнүн алып аткан пенсиясы бар, башкасы бар, ошонун сөзүнө жетип атат дегендей. Зульфия эже, эл журтубуз көрүп атат сизди кайрадан. Көптөн бери көрүшө элексиз, көптөн бери көрө элек, сурап калгандар бар. Баягы бизде эфирден сурап турат да, Зульфия эже кандай, башка пациенттер кандай, Алайдан жана башкадан, Нарындан пациенттерибиз бар, ар бирин сурайт, бирок ошолордун катарында эң көп сурап турган сизди сурайт да. Сизди сурап турушат, кантип атат, Зульфия эжеден кабар алып атасыңарбы же жокпу деп урушуп турат жада калса кээ бирлеричи. Бир эки ооз жакшы сөзүңүздү айтып кетиңиз эми. Эми баарына чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мени эч ким унутпай, ошо сурап турушат. Менде баары жакшы буюрса, тиричилик жашоом өтүп атат. Ошол бардыгына ошол бекем ден соолук каалайм. Мен аман тынч болсун, иштерине ийгилик каалайм. Алла таалам бардыгын колдоп, ким азыркы учурда сыркылып турса, Аллах шифасын берсин. Кай жерде болбосун аман болушун, бөөдө ырсыктан тышкары болушун. Рахмат. Рахмат айтканыңыздар келсин. Негизи Зульфия эжени алгач сунуштаган, бизге кабар, маалымат жеткирген, бул өзү мына алдыбызда турган Айнагүл эле да. Айнаш, биздин ар бир иштерибиз, ар бир көмөктөшүп аткан бир туугандар, кол кабыш кылган, себепкер болгондор эч качан унутулбайт. Мына бул Зульфия эжебиздин дагы кабары ушул 4 балдын ортосунда эки кулак укпай, эки көз көрбөй жашап аткан кабарды жеткирген эң негизги себепкер мына ушул Айнагүл болгон. Айнаш, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсың? Жакшы, Кудайга Ден соолук жакшыбы? Шүгүр, Үй-бүлөң тынчпы? Тынч, аман, шүгүр. Зульфия эже боюнча бир кыскача айтып кетсең, бир сендеги азыркы учурда кандай, башта башкача, 3 жыл мурда башкача бир сезимдер менен, кайрылуу башкача сезимдер менен бизге жеткирүү сөздөр болгон да. Мына азыркы учурда жаның отуруп алып, кадимкидей сүйлөшүп отурасың да, Эми азыр кандай сен үчүн мындай сезимдер, бир кыскача бөлүшүп кетчи? Мурунку кез менен азыркы кездин айырмасы аябай чоң. Бул албетте жалпы кыргыз элинин кошкон салымы, анан бир Кудайым жардам берди. Мурун мен монтип Зульфия менен сүйлөшө албайт элем. Колуна жазсам мен почеркимди түшүнбөйт эле. Колум кагып таштайт эле, сен жаза албайсың депчи. Анан азыр монтип үн алышып сүйлөшүп атканыма Кудайыма шүгүр. Аябай жылыш бар, буйруса жакшы. Ушундай эле болуп жүрө берсин, биз менен сүйлөшүп, биздин арабызда биздин ырларыбызды угуп, биз менен бирге жүрсүн, аман болсун, ден соолукта болсун. Ошо жакшы күндөрдү, жакшы маанайды каалайм Зульфияга, аман болсун. Рахмат. Бирок негизинен мындай сүйүнөсүңбү? Элестет, сенин сунушуң, сенин мындай айтканда ушул эжени бизге кабардар жеткиргендин аркасында ушунча натыйжа болду. Эми эли журтубуздун жардамы менен. Бирок мындай сүйүнөсүңбү? Ушуга мен себепкер болдум эле деп мындай өзүнчө бир көрдүк кармап алып. Жок. Андай мен тескерисинче Зульфиянын биз менен сүйлөшүп калганына, элимдин жардам бергенине, ага өзүңдүн себепкер болгонуңа, ошого мен сүйүнөм. Биз менен сүйлөшүп калганына, мурунку жашоосун мен дайыма барып көргөнүмдө аябай зээндүү болчу да, аябай ыйлай турган акыбалда болчу. Сүйлөшө албаганым дагы аябай оор болчу мен үчүн. Азыр ошол сүйлөшүп калганыма, элге аралашып, ушинтип биздин чакырган отуруштарга келип калганына, ошонусуна сүйүнөм. Анан жеке өзүм ушинттим эле деп антип ойлоп көргөн эмес экенмин, ойлогон эмесмин. Негизинен сага рахмат. Бирок негизги себепкерлердин бири
сенсиң. Албетте бул эжебизди сен кабардар кылып, ушул Асылбек Каарага айтып, Асылбек Каар аркылуу бизге үнүн жеткиргенге аракет кылгансың да. Эгерде ал кылбаганыңда эжебиз балким билбейм эми кандай болуп азыркы учурда жашайт эле. Бул дагы бир Кудайдын бир буйругу да, себепкер кылды да, иншалла силерди. Рахмат, Алла разы болсун силерге. Чоң рахмат. Мына ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу достор, ушул Айнагүл, Айнаш деп атам, бир туугандарыбыздын себепкердин аркасында ушундай бир натыйжа болду да. Албетте эл журтубуздун колдоосу, эң негизи Алла Тааланын буйругу менен. Бунун баардыгы Аллахтын буйругу. Кудайга шүгүр кылам да, ушундай болгон чыныгы муктаж, эженин муктаждыгына Кудайым баардыгыбызды себепкер кылды. Канчалаган инсандар жакшылыкта жарышып, сооп талашып жүрүшөт. Каражатын чачып бере албай жүрүшөт. Чыныгы муктаж болсо, бир жакшылыгына себепкер болот элем деп жүргөндөр аябай көп. Мына ошолордун катарында Кудайым ушул эжебиздин ден соолугуна бизди насип кылган экен, буйруп койгон экен, себепкер кылып койду иншалла. Жаркын эже, анда эмне дейбиз эми сизге? Ак жол. Тынч болуңуз, барган жериңизден Аллах Таалам кандай максат, тилек менен жол тартып, сапар тартып кетип атсаңыз, ошол тилек максаттарыңызга Кудайым жеткирсин. Бөөдө кырсыктан сырткары жүрүңүз. Эң негизгиси ушул туулуп өскөн мекенге, ата-эне бир туугандын астына аман эсен кайтканды Аллах Таалам насип кылган болсун иншалла. Тынч болуңуз, дайым бизди унутпаңыз. Ал жакта жүргөндө жумушка берилип кетпей, биздин группабыз бар, жазып туруңуз дегендей, Зулфи эжеге жазып туруңуз. Сиздин Зулфи эже үчүн ордуңуз баары башка да, жазып туруңуз, тынч болуңуз, жакшы жетип алыңыз. Зулфи эже, Жаркын эженен бир жакшы сөздөр менен узатайлы эми, Ооба. Жаркын эже. Сапарыңыз байсалдуу болсун. Аман эсен учуп барып, кайра аман эсен кайтып келиңиз Кыргызстанга. Биз сизди күтөбүз чыдамсыз менен. Анан күтпөй Алла Таалам колдосун. Кыйынчылыкты көрбөңүз. Ошол канча ошол убакытка кетип атасыз, ошол иштеп. Жер көрүп келиңиз. Буюрса. ыйла бербеңиз эми Зулфи эже. Жүрөм. Мына ушундай достор, мекендештер, эми баягы көбүн кайгы мынга салбайлы. Албетте турмуш, тиричилик баардыгыбызды ар жака сүйрөйт, баардыгыбызды ар жака түртөт. Ошонун катарында биз деле учурунда Россияда эмгектенгенбиз, ушул ишибиздин башына Россияда баштаганбыз дегендей ысык суукту көрүп келгенбиз. Азыр кыргызстандык мекендештерибиз, кыргыздардын ар бири болсо дагы бир 50% деп коюнчу, 40-50% сырттан Аллах Тааланын берген ырыскысын терип жашоо өмүрүн өткөрүп атышат, үй бүлөсүн багып атышат, бир четинен өздөрүнө тажрыйба алып атышат. Эми арасында анча-мынча баягындай кой аксагы менен жүздейт, кээ бирлеринде арасында жамандык да болуп калат. 1000 кыргызды бир кыргыз жаманатты да кылып койгон учурлар бар. Бирок ошондойлордон Кудайым өзү сактасын. Бул да баягындай Алла Тааланын сыноосу. Мейлиңиз Жаркын эже, тынч болуңуз, аман болуңуз, жакшы жүрүңүз, өзүңүздү жакшы караңыз иншалла. Тынч болуңуздар. Жамаат, урматтуу мекендештер, Жаркын эжеге баардыгыбыздын калоо тилегибиз бир, буйруса туугандар, бул жактан жаңы эле бир шаңдуу отурган элек ырдап, мен баардыгын бир маанайын бузуп койдум окшойт, Марс байке. Мына ушундай. Канапис да керек да. Тынч болуңуздар туугандар, аман болуңуздар. Амансыздыкта көрүшкөнчө. Жаркын эже боюнча сунуш суроолор болгон болсо ушул видеонун астына комментарий жазып турсаңыздар болот. Зулфи эже боюнча дагы жазсаңыздар болот. Анан сөзсүз ушул видеолорду унутпай максимально таратып бөлүшүп коюңуздарчы, себеби Зулфи эженин муктаждыгы толук чечилет. Зулфи эже сиздердин кызыңыздар. Зулфи эже сиздерге гана ишенет. Зулфи эженин азыркы учурдагы мындай бактылуулук өмүрү сиздердин мындай айтканда көмөгүңүздөрдүн аркасында өтүп атат. Ушуну унутпаңыздар. Балким биз көрбөй, балким биз ар бириңиздердин атыңыздарды айтпай унутуп калышыбыз мүмкүн, бирок сиздерди Аллах Таалам эч качан унутпайт туугандар. Ушуну эч качан унутпаңыздар. Кылганыбыз бир Алла үчүн, анан Зулфи эже үчүн. Зулфи эже үчүн дагы жакшылык күндөр алдыда. Эми баардыгын бөлүшө бериш дагы болбойт. Буюрса, учуру келсе, убагы келсе, жакшы жаңылыктарын дагы бөлүшүп турабыз иншалла. Аманчылыкта көрүшкөнчө. Салам алейкум.